Саясатчы Кемпироват иши боюнча камакта болуп чыккан Мамбет Жунусабылов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасынын 29-апрелдеги кайрылуусунан кийин билдирүү жасап, Камчыбек Ташиевке суроолорун жолдоду. Буга чейин 29-апрелде айрым маалымат каражаттары Камчыбек Ташиев эки шериктеши менен суракка чакырылганын жазышкан. Ал сурактан чыккандан кийин коомчулукка кайрылуу жасап, ага карата козголгон кылмыш иши боюнча өз позициясын билдирген. Ташиев кайрылуусунда бул кылмыш иш боюнча юридикалык жактан менин коргонууга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Менин эч кандай күнөөм жок. Кудай буйрса, акталып чыгам, деп айтылган. Мамбет Жунусабылов аталган билдирүүгө жооп кайтарып, аны тергөөгө басым көрсөтүү катары баалаган. Ошондой эле ал коомчулукта тынчсызданган адамдар тууралуу айтылган сөздөрдү тактоону сунуштады. Текстин кайрылуусу төмөндө толугу менен, анын кайрылуусу юридикалык жактан тергөөгө басым көрсөтүү, саясий жактан бийликке кыр көрсөтүү болуп эсептелет. Ошондуктан тергөө эркин жүрүш үчүн мыйзамдын талабы боюнча ага камакка алуу бөгөт чарасы дароо колдонулушу керек. Себеби көптөгөн адамдар тынчсызданып жатканын билдиришүүдө деген маалымат. Керегим сага айтам, келиним сен ук деген бийликке багытталган эле эскертме. Ошондуктан анын тынчсыздана баштаган көптөгөн адамдар дегени кимдер экенин бийлик тастыктап, алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Буга бийлик маани бербей, 2005 жана 2010 жылы бизде бийлик тактан кулаганын бүгүнкү бийлик унутпашы керек. Анын кайрылуусунда кимдин күнөөсү болсо, ал жазасын тартат. Ал эми таза болсо, акталат, деп белгиленип, Кемпироват маселеси боюнча акталгандарды ал мисал келтириптир. Мен Кемпироват боюнча камалып, таза деп акталган 25 адамдын бири катары ага төмөнкү суроолорду жолдойм. Бир ата мурастан калган ыйык жерибиз Кемпироватты Өзбекстанга берүүгө каршыбыз деген 25 адамга эмне үчүн сиз жетектеген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2022 жылы бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иш козгоп, камап, 2026 жылга чейин аларды соттон чыгарбай кармады. Эки өзүңүз өткөргөн жыйында, мен бийликте турганда сизге бир да жакшылык кылбайм деп 25 адамдын көзүнчө мага эмне үчүн акарат кылдыңыз? Ошол таза деп акталган 25 адамдын кадыр баркын, ар намысын тебелеп, ден соолуктарына доо кетиргениңиз үчүн өз эркиңиз менен алардын ар бирине канча суммадагы акча каражат төлөп берүүгө даярсыз, же алар сот аркылуу сизди кустуртушун каалайсызбы, деп жазган кайрылуусунда Абылов.